Урматтуу Алтынбек Аскарович, урматтуу жыйындын катышуучулары, мен сиздер менен коллегаңыздарга былтырда катыштым элем. Былтыркыга караганда быйыл маанайыңар бир топ эле жакшы экен. Көбүрөөк күлүп атасыздар, ыйлайм деген эле сөз чыкпаса. Калгандары баары жакшы эле окшойт. Эми өткөн жылы 7 жарлыкка кол коюп берди. Мен өзүм эле 1890 менен 33 тескемеге кол коюп сиздердин тармактагы нормативдик укуктук базаларга жолдун баарын ачып бердик. Мына 2016 жылкы биздин расходторубуз бар экен деп атасыздар. Бул туура. Ал 2016 жылы бекитилгени бар, Советтер Союзунун убагында бекитилгени бар. Аны ким оңдойт? Мен оңдобойм да. Аны сиздер менен чогуу оңдоп, анан азыркы айткандай бул жерге мөөр басып койчу да кол коюп койчу десеңиздер, мен кантип эле жок дейм. Силер мага айтып коюп эле бир жылдан кайра айтып атпайсыңар. Баягында сага айттым элем, эмне жазабайсың депчи. Мен силерден чыксам аякта дагы бир топ тармактар бар, Эдил Жолдобаевич. Сиз жазып алып, өзгөчө мына сериалдар боюнча бергенбиз дейт, катык эмгиче жооп жок деп. Атайын Темирлан деген жигитибизди бияка делегировать эттик элек. Сиздердин бир дагы катыңыздарды дагы, суроо талаптарыңыздар дагы талаада калбасын, түздөн түз бизге жеткизип туруңуздар деп. Биз мына чакан мамлекетпиз дейбиз. Мени парламентке алып барганда айткам, биз кедейлик синдромдон отказ кылабыз, баш тартабыз. Биз байкуш эмеспиз. Биз илгерки байыркы батырлардын тукумубуз, азыр деле жаман эмеспиз. Буюрса мындан ары дагы жакшы гана болобуз. Биз эч кимден эчтеке сурабайбыз. Өзүбүздүн күчүбүзгө, алыбызга жараша жашаганды үйрөнөбүз деп, мына бир 2 жыл, 3 жылдан бери колубуздан келген жумушту жасап атабыз. Отчеттордо көрдүңүздөр, 20-жылга салыштырмалуу былтыр 7 миллиард сом болду. Быйыл да мындан аз болбойт, мындан көбүрөөк дагы проблемаларды чечип убайын деп келгем. Мен өзүмдүн министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө айткам, 4 көйгөйлүү проблеманы мага айтсыңар. Буга чейин такыр чечилбей келген деп. Анан Алтынбек Аскарович азыр 4-өн тең мага жүктөп койду. Мен ойлогом, бирөөнү коллектив менен чечейин, экинчисин өзүм чечейин. Анан экөөнү сиз чечип бериңиз деп айтат десем, 4-өн тең эле мага айтып койду. Акча берсеңиз биягын баарын кура берет элек деп. Анан сиздер дагы өзүңүздөрдүн чыгармаларыңыздар менен жанагындай айтып атпаймынбы, жердешке бөлүнүүнү токтотуп, мына Георгиев менен тааныштырдым Алтынбек Аскаровичти. Баягы Мишустин Россиянын премьери бизди чакырган экен, ЭАЭСтен премьерлерин. Ушу культура боюнча дагы ой пикирлерди алмаштырайлы деп. 4-5 өкмөттүн мүчөлөрүн алып барып, бизге шылкунчикти көрсөттү. Эшикте театрда кирейли деп атсак, аякта $8.000, $6.000 бир билетти таба албай турушат элдер. Мына ошончолук аябай катуу деңгээлге көтөрүлгөн экен, бизди ичине кирип көрсөттү. Ал киши Болот Миңжыкыев менен аябай дос болгон экен, аны эстедик. Анан а кишини чакырдык бияка келсин деп. Буюрса мына октябрдын 20-сында Кыргызстан маданият күндөрү бир жума бою ошо Москвада өтөт, Большой театрда өтөт. Болгон чыгымдарын биз алайлы дейт, билеттерин биз алып берели дедик. Анан сиздер да бизге келиңиздер дедик. Мен милдет коюп атам, жеке эле Москва эмес, мына жаныбызда Пекинге барып келгиле. Аякты көргүлө, мына Астанага барып атасыздар, Ташкентке баргыла. Ал жерге дагы бир байкуштарда болуп 20-30 киши менен эмес, болгон биздин таланттын баарын алып барып көрсөткүлө деп. Былтыр айтып кеттим элем, 658 миллион сомду урматтуу Садыр Нуркожоевич бөлүп берген. Ыр-чыры жок, татынакай өзүңөр музыкалдык аспаптардын баарын заказ кылып, союздарга бөлүп берип, азыр ошонун баарын ирети менен кыймылдатып атасыңар. Азыр дворец спортко дагы барам, кирип келатсам, азыр баарыңыздарды көрсөткүлө дедим. Кандай аспаптардын баарын ылдый жакта алып, азыр райондун дом культураларына чейин жетип атабыз. Айылдарга качан жетебиз, азыр так айта албайм, бирок аяка да жетебиз. Кудай аманчылыкты берсе, тынччылыкты берсе. Бирок азыркы сиздер айтып кеткен 70 музыкалдык школду куруп бүтөбүз. Бизге жанагындай бериңиздер. Жакынкы бир 3 жылдын ичинде бүт музыкалык мектептердин баарын ордуна коебуз, ичинде аспаптары менен баарын жаңылап, баарын ордуна коюп беребиз. Ал биздин жалаң таланттарыбызды, өнөрлөрүбүздү ошол жактан чыгарат. Баягы эле Чолпонбек Базарбаев байкебизди эскерип атып, Кочкордун Чолпон айылынан Москвадагы опера балет театрынын кишилери келип таланттарды тандап, ошол жактан көрүп алып кеткен экен. Кийин болбой койсо ат башыга чейин артынан барып. Биз дагы ошондой ыкмаларды биздин өзүбүздүн таланттуу балдарыбызды айыл жергесинен
тандап келип анан бул жерге окутушубуз керек, алардын таланттарын аябай өркүндөтүп атышыбыз керек. Айлыктар жөнүндө айтып калдыңыздар. Айлыктар боюнча биз мындай чечимге келдик. Азыр бюджетибизди бекитип бүттүк, кошумча акчаларды караштырып атабыз, бирок баардыгын контракт системасына өткөзсүн дедик. Биз сиздер мына биздин илимге караганда, биз 2 жылдан бери аларга 320 миллиондан академия наука берсек, жакшы өздөштүрө албай коюп, быйыл өзүбүз жардам берели деп атабыз. Сиздер өздөштүрүп кетип баратасыздар, астагы жылып баратасыздар. Эми алардын каталарын кайталабагыла да. Илгери колхозду кантип куруш керек деген докторлук диссертациясы менен академикмин, мени давай мурункудай кылгыла деген эртең көчөкү күн менен биз астагы жыла албайбыз. Мына сиздерде болуп, мына бүгүнкү проблемаларды чечип, эртеңкиге умтулуп астага кете беришибиз керек да. Сиздерге биз толугу менен жардам беребиз, канчалык ушу контракт боюнча. Керекпи? Жылдызы жанып турабы? Ага Астанада коргулбай, же Москвада, же дагы бир жерде бирөөлөрдүн экинчи, үчүнчү ролдо жүрбөй, бизге келип биринчи звезда болуп, мына жакында опера балетке барсак, биздин жигиттер, кыздарыбыз кайра келип аткан экен. Театрга келип атса, биз аларга акча төлөп берүүгө даярбыз. Биздин таланттуу байкелерибиз, аталарыбыз чыгып, дагы эле бүгүнкү күнү иштеп атса, аларга даярбыз. Бирок штатка бекитип коюп, анан өмүр бою ушуну акчаны аласың дегенден баш тартып атабыз да. Сиздер ошону караштырып, мага сунуштасаңыздар, Садыр Нуркожоевич дагы айтты, иштегендин баарына берейли. Калган колубуздан келген сый урпатыбызды баарыбызга, аксакалдарыбызга, эжелерибизге, апаларыбызга көрсөтөлү. Бирок бүгүнкү күнү иштеп, театрга кишилер чакырып аткандарга айлыктарды биз аябайбыз. Ал балдар кыздарыбызды бөлөк жакта жүргөндөрдү да чакырып келебиз. Бизди иштеп аткандарга дагы айлыктарын көтөрүүгө биз даярбыз. Бирок жалпы жонунан жанагындай көтөргөнгө азыр эсеп чотубуздун баарын караштырып атабыз. Мына 718 маданият үйү бар деп атат. Мен Алтынбек Аскарович менен билим берүү министри доктор Гүлшара Шаимовага дагы айтып атам. Бизде ар бир айылда азыр 2,5 миң школа болду да. Быйыл 205 школа курабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жылына 150 миңден бала төрөлүп атат. Эски мектептерди эмес, жаңы мектептер. 150 миңге эле канча, мына 1000ден бала окуйт десек дагы 150 мектеп жылына курушубуз керек болуп атат. Анан биз жана мен башында айтып келаткандай, биз Орто Зардан өйдөрөөк мамлекеттерге киребиз өзүбүздүн территориябыз боюнча. 73-чү орунда турабыз да. Анан жерди эл сактайт да. Элдин саны көбөйүш керек. Анан ошентип кичине школдорго аябай көбүрөөк көңүл буруп калдык. Бирок анын арасында биз маданиятыбызды дагы унутпашыбыз керек. Өкмөңүздөр, биз маданияттын үйүн оңдодукпу? Алды школдагы, ошол жерде жашаган элдер дагы 24 саат бою пайдаланыш керек. Анан Кыргыз драмтеатрдын гастроли келгенде бир жолу ачылып, шайлоо болгондо бир жолу ачылып, анан калган 320 күнү жабык турган Дом культурага биз эмне үчүн акча беришибиз керек? Биз эмне үчүн аяка айлык беришибиз керек? Светин, электричество, анын охраннигин, уборщицасын баарын төлөп беребиз. Эч ким барбайт. Биз андайдан баш тартабыз. Алардын баарын школдор менен чогуу, ошояктагы музыкалык мугалимдерди, директорлордун замдары, ошолор менен чогуу эксплуатация кылыңыздар. Биз болсо райондук деңгээлге чейин жакынкы 3 жылдын ичинде музыкалык школдорду, районный дом культураңардын баарын ирети менен ордуна коюп берели. Биз улуттук бу жердеги улуттук биздин чоң театрларыбызды абдан жакшы карап, ошояка таланттын баарын чакырып, алардын баарын гастролго алып барып, аларга дагы биз өзүбүздүн маданиятыбызды чет мамлекетке эмес, айылдагы биздин жашоочуларыбыздын баарына көрсөткөндөй болойлу. Бул боюнча эми сиздер менен жакшы жумуштарды баштадык, андан ары алып кете берели. Мына Манас театры боюнча казак биздин туугандар дагы бир топтору мактап соцсеттер дагы жүрөт. Кыргыздар ушинтип өзүнүн айтышын, санжырасын, манасын колдоп атат деп. Муну мындан ары дагы чыгарабыз. Жана этнокомплекс мен күтүп атам мына проектисин. Бүгүн презентация кылабыз деп атат. Жана Бөспөлтөктүн 45 гектарын алганбыз. Анын тегерегиндеги жерлерди дагы алып атабыз. Ошонун тегерегине чоң этнокомплекс кыргыздардын туристтерин алып келе турган, биздин өнөрпөздөр дагы ошол жактан өзүнүн өнөрүн көрсөтө турган дагы чоң борбор кылайлы деп атабыз. 29-унда Суарга барам. Алтынбек Аскаровичти барып калыңыз дедим. Артуш деген жерде атайын улуттук маданий чоң борбор курулган экен, ошо Божий стилинде.
ошол эркиндей бир борборлорду ачабыз деп атышат. Биз аны дагы колдоого даярбыз. Сиз барып келиңиз, көрсөтүңүз. Эксперимент катары бир 4-5 куруп көрөлү. Эгерде жакшы болуп кетсе, мындан ары баарын астыга жылдырабыз. Кино тармагында айтып аткан эжебиздин айткан сөздөрүнө кошулабыз. Биз акчасын көбөйтүүгө дагы даярбыз сериалдар боюнча. Бирок жалаң эле ушу биздин айрым бир инсандардын үй бүлөлөрүнө карата эле мындай фильмдер көбүрөөк тартылып калып атат. Ошого да кичине көңүл буруп койсоңуздар, алар эми биздин эсибизде бар. Биздин мына поколение баягы Союздун убагындагы. Анан алардын туугандарыныкында бар. Жалаң калган элдер үчүн дагы мына мен былтыр сурандым элем, Турция мамлекети менен сүйлөшүп да бердим элем. Жакында жаңы вице-президент болгон экен, аны менен да сүйлөштүм. Алар дагы жардам берели деп атат. Эрдогрул деген жанагы серияны тарткан, сериалдар тарткан артисттерди жибериңиздер. Бизде келип алар түрк тилинде өзүнүн сериалдарын дагы тартсын, биздин артисттер алар менен чогуу үйрөнүп, биздин дагы сериалдарды тартканга толук жардам беребиз деп атат. Баарын кичинеден баштап атабыз. Кудай дейли, астыга жылып кете берели, бирок майдаланбайлы да. Майдаланбайлы, жанагындай чоң-чоң кино ташмаларды тартабыз десеңиздер, биз алар боюнча дагы даярбыз. Спорт боюнча биз мындан ары дагы күчөндүрө беребиз. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз абдан жакшы жака умтулуп баратышат. Колдоонун баары токтобойт. Бул астыга жылгандан жылып гана кете беребиз. Анан бул маалымат тармагында мониторинг группасын Эдил Жолдубаевич бүгүн эле чечип беришибиз керек. Мындан ары дагы биз биздин үрп адатыбызга, каада салтыбызга туура келбеген информациялардын баарын чектөө киргизишибиз керек. Анан кайната кайненени сыйлабаган келинди ошо соцсетке чыгып алып, атасынын кадыр баркы менен мактанып, бөлөк бирөөнүн үйүнө барып, келин болуп, кызмат өтөп, байбиче болгондун ордуна ажырашып кеткендерди, ошолордун баарын үлгү катары көрбөшүбүз керек. Алардын баары соцсетке чыккан уят. Кайната деле шортикчен жүрбөгүлө деп биздин атабыз үйрөтчү. Анан ошондой келиндер да жолук чыштабагыла башынан дегендей. Баарын ошондой түз тармак алып бара турган Маданият министрлиги сиздерсиздер. Мына мониторинг кылыңыздар. Жаштар 2,5 миллион деп атасыздар. Быйыл дагы 10 эсе болбосо дагы 4-5 эсеге финансыны көтөрүүгө даярбыз. Былтыркыдай жакшы иш-чаралар болсо да. Иш-чаралар болсо, анан акча бөлүп берип аткан эле урматтуу коллегалар, зээним кейи берет да, таң көрү ушу жерде бир тендер же бирдеме кыла коюп, бирдеме алам деп дагы камалып кетпес экен деп элечи. Ошонун ирети менен жашасаңыздар. Кудай буйрса таза, жакшы мына иштеп келатасыздар. Мындан ары дагы иштеп командаңыз менен Алтын Аскаров. Сметаларын завышать этпей, түздөн түз ушу жана пианино, фортепианолорду алып атасыздар. Ошолорду түздөн түз ортомчулары жок, тууган уругу жок алып турсаңыздар эле, биз мындан ары дагы баарын даярдап берүүгө, сиздер менен чогуу кетүүгө биз толугу менен даярбыз. Эмки жылдын коллегиясына келгенде кичине бир улуттук форманы сизден суранып келатам. Өткөндө министр Азаматтан да сурандым элем. Өкмөттүн отурумдарында Эдил Жолдубаевич, бул киши Англияны жакшы көрөт. Костюм, фрак кийет, галстук менен. Кыргызча бир мындай чапан сыяктуу бир демелерди мына элдердики кийип жүргөндөй. Ушундай бир берсеңиздер, өкмөттүн отурумунда биз отуруп турайлы. Парламент отурумунда отурсун. Анан Маданият министрлигинин коллегиясына келсем, сиздер дагы ошо маданияттын өкүлдөрү катары ошондой кийимдерди кийип турсаңыздар, биз сиздерден үлгү алат белекпи деп ойлойбуз да. 74%-га кыргыздар титулдук нация чыгып калдык деп атабыз. Эми өзүбүздүн жаман жактарыбызды жашырып дегенде ар бир үй бүлө эле ошентип аракет кылат да, болсо кызын кантип турмушка берет дегенде, же бир келинди кантип алат. Анан жакшы жактарыбызды мактанып коюш керек. Жакшы бир топ жакшы жумуштар жасалды, элге жакшы жеткизе албай атабыз да. Мен калган тармактарды айтпай эле коеюн, бирок ушу маданият тармагында болуп аткан жакшы иштердин баарын көрсөтүш керек. Сөзсүз түрдө проблемаларды да көрсөтүш керек. Биздин бейиште жашаган жерибиз жок да.
өзүбүз Кудай болбогондон кийин кемчилик сөзсүз түрдө бар. Мухаммед пайгамбар деле айтыптыр, мен да адаммын, мен да адашамын деп. Өкмөттүн мүчөлөрү адашат, өкмөттү жетектеп аткан мен адашам. Туура эмес жолго баратсак, сиздер айтыңыздар. Мына Термичиков атындагы театр, биринчи театрды алдык. Мына эртең болобу открытиясы? Эртең барып мен катышам. Ошол жерден бир куудул жакшы сатиралардын баарын коюп, элдин баары аншлаг болсо, штатты өзүбүз эле кошуп бербейбизби? Иштеп элек жатып эле мага дагы 2 нерсе көбөйт десең. Ошон үчүн астыга жылып баарын көрүңүздөр. Ата биздин куудулдардын баары дагы айла жок. Ошо тумак кийип алып, суук бир жерлерге барып алып, анан жанагы адамдар боз ичип алып сүйлөшкөн жаргондор менен сүйлөшүп эле көп жакшы эмес жакка баратышат да. Сатира, юмор театры ордуна коюлуш керек, ал астыда үлгү болуш керек. Драм театрдын тегерек четин оңдоп беребиз. Ага акча жетпей калды дегенсиздер. Аяктын баарын оңдойбуз. Ош драм театрын быйыл бүтүрөбүз, сметасын жакында алып келип беребиз деген. Ремонтун толугу менен быйыл бүтүрүп беребиз. Мындан чоң суроолорду айтып калдыңыздар. Биз мына дагы айтылып калды, кайсынысын жазып алдым азыр. Университет боюнча. Эгерде мурун университеттин зданиясына кирип алсам да жаңы консерватория курайлы. Мурат байкемде менин атымды качан коесуңар деп жүрөт. Жок дегенде жаңы здание коюп бүткөндөн кийин анан коюп берели. Бирок аны куруш керек да, Мурат байке. Самый хороший бир жакшынакай жаңы бир консерватория курайлы. Баягы эки министр талашып атканда айткам, кимин бири-бириңе ынтымакташып чечкиле, ким калып калса ага анда жаңы здание куруп берели. Анан билим берүү министрлиги мурунку зданиямда кала берели дейт. Анда проектсин Эдил Жолдубаевич өзүңүз чогуу киргизгиле, жерин проектсин быйыл баштайбыз. Курулушун консерваториянын быйыл баарын бүтүрөлү. Ал боюнча сиздерге жардам беребиз. Эми Ош драм театрын бүтүрөлү, андан кийин концерттик залга киришебиз. Баарын эле бир жылда бүтүрүп коюу болбойт. Жаштар борбору боюнча проектлериңизди бериңиздер. Үй куруу боюнча ушу айдын ичинде сиздерге айтабыз биз. Капложенияда акчабыздын баарын иреттеп алайлы. Анан ГИК боюнча болбой атса, анда силер айткандай өзүңүздөрдүн служебный катары использовать этем десеңиздер, биз бул боюнча сиздерге жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баарын карайлы. Өз бөлтөктү быйыл кура баштайбыз. Силерден проектти гана күтүп атам. Этномаданият борборун куруп бүтүшүбүз керек да. Мына бул калган суроолордун баарына дагы жооп берүүгө биз кат түрүндө аракет кылайлы. Биз азыркы жүрүп аткан саясат боюнча дагы бир 2-3 мүнөткө сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп коеюн. 2013 жылдан кийин кескин экономикалык өсүштөргө алып келе турган санариптик гана тармак болуп калды бизде. Ошондуктан сиздерден сураныч, мен азыр өзүмдүн коллегаларыма тапшырма бергем, адам баласы төрөлгөндөн баштап бөлөк дүйнөгө, чын дүйнөгө кете турганга чейин бир системага баарын киргизип бергиле. Сиздер дагы мына 74% биз титулдук нациябыз деп атабыз. Биздин салттарыбызды дагы бала төрөлгөндө, Нью-Йоркто төрөлөбү, Кочкордобу же Кочкор Атадабы бир када салттардын баарын бирдей кылып берсеңиздер. Кыргыздын тою болуп атат, тушо кесүүсү болуп атат, кыз узатып атат, келин алып атат дегендердин баары бир мындай бир түрдүү болсо, мисалы ошол эле Кавказдын элдери свадьбаны Лондондон берип атса дагы алардык экенин түшүнөсүң да. Мына арабызда жашап аткан уйгур калкы, узбек калкы баарыныкы бирдей да. Кайсы жерде болбосун, нарында өткөзүп атабы же Узгенде өткөзүп атабы. Биздики эле бүт айырмаланат да. Ар бир тамада каалагандай кылып өткөзөт. Ар бир үй бүлө өзүнүн аң сезимине, деңгээлине жараша өткөзөт. Пил болсо пилди да алып кирмек, жакында атты алып кирип атышат, тойдун ичине жыгылып, болгон мындай каада салттын баарын иреттеп берсеңиздер деген сиздерден өтүнүч да. Бөлөк улуттар, туристтер келеби, бөлөк мамлекетте жүрөбүзбү? Мына бул кыргыздын салты экен. Эркек бала төрөлсө чүкө бериш керек экен.
мындай кылып оюндардын баарын үйрөтүп коюш керек экен. Кыз кишиге мындай кылыш керек экен деп бир ошонун баарын реттеп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Былтыр дагы аягына чыкпай калган жумуштардын бири Каныбек байкени көрүп атам, Эдил Жолдубаев. Каныбек байкенин зал тяжело атлетикасын былтыр бүтүргөн жокпуз. Менден да кетти, сизден да кетти. Быйыл дагы мага проектсин бергиле, бүтүрөбүз сиздики. Анан ушу санариптик чечимдери боюнча дагы айтып атам, абдан биз алдыга жылып атабыз. Биз көмүскө экономиканы ушу фискалдык саясаттарды туура жүргүзүп, санариптик ыкманын баарын колдонгон үчүн биз жакшынакай жыйынтыктарга келип атабыз да. Эгерде 2000-жылдарды көмүскө экономика 247%-ке чейин көп болсо, азыр 2023-жылы бул 46%-ке чейин кыскарды. Дагы 50%-ыбыз соода сатыгыбыз, акча төлөбөгөндөр дагы 50%-ы катылып жатат да. Биз мына ушунун үстүндө иштешибиз керек. Анткени ошолордун түшкөн акчалардын баары мына бул дагы круг добра деп коебуз, эми жакшылыктын айлампасы деп, ошореки келген салыктардын баары мына 7 миллиард болуп, сиздердин маданият тармагына, пособия, пенсияларга кетип атат. Канчалык биз таза экономиканы түзө турган болсок, ошончолук саясий стабилдүүлүгүбүз да болот, коррупция дагы кескин түрдө азаят. 2020-жылы минус 7,1% менен ички дүң продукциясынын өсүшү болду эле. 2022-жылы 9% менен өстүк. Ал эми 2023-жылы алдын ала санаалар боюнча 6,2, бул бир жылдан дагы такталат. Мен ойлоп атам, бир 8%, 8,5%-дын тегерегинде дагы өстүк деп. 2024-жылы январь айында алдын ала баалоолор боюнча биздин өсүү темпибиз бир 7,4%-ды түздү. Өлкөнү минус 7% менен алганбыз, азыр плюс 7% менен астыга жылышып баратабыз. Ички дүң продукциябыздын көлөмү 639 миллиард болсо, мына былтыр сиздер барыңыздар уктуңуздар, 1 триллион 228 миллиард сомдон аштык ички дүң продукциябыз. Бул жаңы заводдор, жаңы фабрикалар, жаңы гендер, жаңы жумуш орундар ишке киргендин эсебинен. Мына 10 жылда 2010-дон 2020-жылга чейин ички дүң продукциябыз 420 миллиард өссө, 3 жылда 2020-жылдан бери биз 589 миллиард сомго көбөйдү. То есть 3 жылда биз мурунку 10 жылга караганда андан 1,5 эсе көп экономикабызды өстүрүүгө жетиштик. Азыр Садыр Нуркожоевич келгенден бери мына бизге экономикага өзү мени койгон, тартип жагына болсо камчы Кыдыршаевичти койгон. Былтыр Ормонхандын 230 жылдыгын өткөзүп атканда Занедин деген аксакал бар. Мен ишеничтүү кишим эле 2005-жылы. Ошол аксакал комуз чертип айтты, сиз абдан туура коюптур Садыр иним. Камчы болот, камчылай турган жерге камчыны койдуңуз, акыл эскерек жерге акылды койдуңуз деп. Азыр Садыр Нуркожоевич дагы жанагы келинчегин, шопурун, анан бир туугандарын аралаштырбай, мына финанс экономисттерди, Алтынбек Аскаровичтай профессионалдарды коюп койду эле, ордорду менен баратабыз да. Биз да мына союздардын чыгармачыл союздарга акча бере баштаганыбыздын дагы бир чоң секрети ошондо. Мен Алтынбек Аскарович дагы айтты. Экономикада кандай болду? Акыркы 30 жылдары мен жакыным болсо, топосчу болсо, тоок бак дедик да. Эми топос бакканы менен тооктун ыкмасы эки бөлөк да. Тоок жанынан чыкпашың керек. Тоокта багып көрдүк да. Аны көрдүк, жанынан чыкпашың керек. Кырылып калат, өлүп калат. А топосту бир айда бир жолу дүрбү салып коесуң да. Анан бир айда бир жолу тоокту карайм деп, тооктун баарын кырдык. Анан күн сайын карайм деп атып, топостор да жоголду, өзү да жоголду. Ошол экинтип атып эле экономикасы да башаламан болуп аткан да. Анан сурандым Алтынбек Аскаровичтан. Ушу өзгөчө бизде таланттуу инсандарыбыз абдан көп, бирок композитор жазып берсе ырын, музыкасын. Бир атайын поэттер өзлөрүнүн эмелерин жазып берсе, эл дүйнө жүзүндө кандай болсо ошондой болсо, аткаруучу аткарса, анан мындай кичине биз дагы табиятыбыз өйдө көтөрүлүп, маданиятыбыз, укугубуз келип, бир дүйнөлүк элиталардын арасына кошулабызбы деп, биз союздан ошону үмүттөнүп атабыз да.
Эмне эле айчүрөктү коесуңар деп, сиз айчүрөк жаман көрөсүзбү? Жакшы эле көрөм, бирок бала кезимде көргөм. Азыр алкарып калдым, кайра эле ошону көрсөтө бересиңер десем, Союздун убагында ошону жазып берген, ошондой эле костюмубуз бар, бөлөк костюмубуз жок дейт да. Анан жазып берген киши жок дейт. Ошонун баарын жазып берген драматургдарыбыз жок, либретто жазган биздин композиторлорубуз жок. Аны дегенден азыр ушул Союздун баарын жандантайлы деп атабыз. Аларга быйыл дагы акча бөлүп беребиз. Бирок сиздер дагы ушу чыгармачыл өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү бүт элдин баарына көрсөтүп берсеңиздер. Анысы кандай бизде да мына экономист, финансисттерди ордуна коюп, ошолордон талап кылып, сурап 247 миллиард сом менен бюджетти алдык элек, былтыр 575 миллиард сомго жеткирдик да. Мына ошонун эсебинен мына азыр 7 миллиард бөлүп атабыз. Биз 17 миллиард дагы бөлгөнгө даярбыз. Просто жанагындай кичине ыгы менен, ирети менен 2-3 жылдын ичинде биз ага да жеткизебиз. Бирок көрсөтүп берсеңиздер. Биздин сериалдарды көрүп жумушка кечигип келсе, биздин жумушчуларыбыз, анан биз ошондо көрөбүз. Мына элдин баары ушу менен сериал болуп атат, эртерээк кое бергиле деп менден бир жолу суранса, анда мен мына эжем иштеп аткан экен. Өзүм көрбөсөм дагы. Анан ошонун баарын жазаттырып беребиз, урматтуу коллегалар. Биз сиздерге шарт түзүүгө аракет кылалы. Сиз болсо биздин бала чакабызга, коомубузга ошондой жакшынакай шарттарды түзүп берип турсаңыздар, жолдо дорожная картада эмнеге биз айтып коебуз, экономисттер да, саясатчылар дагы. Анткени жол эки тараптуу болуш керек да. Биз кыймылдасак, сиздер да биз жакка кыймылдап, анан орто жолдон биздин элибиз, биздин кыймыл аракетибизден жакшылык нерселердин баарын көрсө. Эми биз жыл сайын эле планыбызды мына былтыр 7 миллиард кылдык, эмдиги жылы 7 миллиард же 8 миллиард беребиз деп былтыркыга карап быйылкы пландарыбызды коебуз. Биз мындан баш тартып атабыз. Анткени жана $300 ар бир киши башына 10 жылда 11-12ге жакын өкмөт иштеп таап берсе, биз анда 5 жылда $500 табайлы дегенди биз 2 жылда бүтүрүп койдук да. Азыркы иштөө принциптер өзгөрдү. Садыр Нуркожоевич менен илгери билесиздер, премьер менен президент жолукту деп айына бир жолу телевизордон. Биз азыр күнүнө 10 жолу, 20 жолу биз постоянно эле агиш айпадта отурат, мен телефондо такай ушу проблема болот, ошол жерден чечип, мунун баары астыга абдан ылдамдык менен жылып атат. Биз прогноздорду азыр мына мен 50-жылга чейин өзүбүздүн министрлер кабинетине коюп атам. Жаңы улуттук стратегиябызды иштеп чыгып атабыз. Сиздер көрүп аткандай мына мен студенттерге дагы такай боорукки кризис деген сөздү жаныбызда Кытай мамлекети турат, урматтуу коллегалар. Булар эми бир жагы опасность, бир жагы болсо скрытая возможность. Конец чего-то, начало другого хорошего нерсе. Кыргызда өрт жакшы деп коет, өрттөн кийин дүркүрөп өсөбүз деп. Ошол сыяктуу мына кризис болгон сайын биз чыйыр алып, астыга жылышыбыз керек. Ошондуктан биз интерполяция деген принципин колдонуп, сиздерге 2050 жылга чейин өзүбүздүн план программабыздын 1-2 принциптарын сиздерге айтып коеюн. Мына жакын арада тышкы рыноктор ички рынокторго караганда абдан маанилүү болот да. Анткени биз экспортко чыгышыбыз керек, инвестицияларды көп алып келишибиз керек. Анан мына биздин элибиздин саны өтө эле аз. Биз 73-орун дүйнө жүзү боюнча өзүбүздүн жерибиздин көлөмү боюнча да, байлыгы боюнча айтпай эле коеюн. Биз өзү суу мунарабызбыз Борбордук Азияда. Азыр мына Кызыл Омпол деген жерди биз өздөштүргөнбүз. Ал жерде 300 миллиарддан 400 миллиард долларга чейин сейрек кездешүү металлдар бар экен да. Мына титаномагнетит деген 20 миллион тонна бар экен. Мына ошол эркинде абдан чоң биздин байлыктарыбыз бар. Эми ошол жерге жашоо шарттарын биз сөзсүз түрдө түзүп беришибиз керек. Биз жакшы өсө албай атканыбыздын себеби дагы 1 миллионго жакын төрөй турган уул кыздарыбыз, иштей турган балдарыбыздын баары сыртка чыгып кетип калды да. Мына бизге прогноздорду берип атышат. Кыргызстан 2050 жылы Борбордук Азияда 20 миллиард доллар ички дүң продукциясы менен эң артта калган өлкөлөрдүн бири болот. Биз буга макул эмеспиз. Акыркы 2 жылдагы темп өсүүлөрдү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз 2050 жылы 200 миллиард доллар болот деп эл аралык валюталык фонд, бүткүл дүйнөлүк банк, АБРлердин специалисттерине айтылып, эми ошо эгерде
Биз 20 миллиард болбой, эмки мурунку эле слайдты көрүп койсоңор. Анда биздин өсүү темптерибиз таптакыр өзгөрөт да. Бюджеттерибиз да өзгөрөт, өсүү темпи да өзгөрөт, баары тең өзгөрүш керек. Биз элге койгон талабыбыз да өзгөрүш керек. Биздин балдарыбыздын илими да, билими дагы, ден соолугу дагы абдан жакшы, мыкты болуш керек. Биз ошондо гана конкуренттүү болуп, астага жылып кете алабыз. Биздин балдар ошондо гана сыртка чыкпайт да. Мына ушуларды турмушка ашыра турган бизде эки чоң ресурсубуз бар. Бул чоң ресурстардын бири суу болот, жакынкы арада. Мына ошондуктан суунун тартышы абдан кыйын болот. Биз суу ресурстарын туура пайдаланып, эффективдүү пайдаланып, муну суунун сатканды үйрөнүшүбүз керек. Бул ресурсубуз бизде бар. Муну акыл эс менен астага жылдырып кетишибиз керек. Эми азык түлүккө болгон мына суроо талаптар да кескин түрдө күчөйт. Азык түлүктөр боюнча дагы биз тамчылатуу сууга, анан кластерлик принциптерге өтүшүбүз керек да. Мына Бакыт Эргешевичти азыр айыл чарба министри кылып дайындап атканда да айттым. Атайын мындай кластерлик принциптерге өтүүдө рынокто эмне керек, ошону байкасаңыздар. Азыр мен чет мамлекеттерге мурун депутат болуп кичине көбүрөөк чыкчу элек. Азыр жумуш менен эле барып кайра келип атам. Таң кала беришим да. Айымдардын сумкасы $500 $50 000 чейин. Кичинекей эле мындай бир сумка. Түшүнбөйм да такыр эле эмне бул. Анан айттым, эгерде ошондой сумканы кыргыздар тиге турган болсо, биз анткени завод, чоң фабрика жаныбызда Кытай турса, андай чоң кийимдерди тиге албайбыз. Анда ошондойду Италиядай кылып тиге ала турганга эмне керек? Биринчи анда кожа керек. Кожа кайсыныкы болот экен? Уйдуку болот экен, койдуку болот. Кайсы? Уяң жүндүү койдуку болот экен. Биздин кылчектүү койлор болбойт экен. Ал сырдалбайт экен дагы, андан оңой менен жанагындай сумочка тиге албайт экенсиң да. Ал аборигенди илгерки боюнча калып калган, катуу аябай. Андан баягы калкан жасаса болот экен, ок өтпөгөн. Бирок сумочка болбойт. Анда уяңгондо жулго койго түшүбүз керек, анан жакшынакай уйларга түшүбүз керек. А уйду багыш үчүн эмне керек? Кайра чөп керек. Чөптү багыш үчүн эмне керек? Суу керек. Анан ушинтип баарын бир цепочка кылып алып, бирок аягында эмне кылабыз? Аягында жана сумочканы сатабыз да. Анан аягында баарыбыз чеснок айда десе, көлдүк менен арындыктын баары чеснок айдап алып, бир жылы толугу менен баарыбыз айдайбыз да, баарыбыз күйөбүз. Мына ошондой кылбай, бир принцип менен иштеп кете беришибиз керек. Сиздер дагы, мен ойлоп атам, маданиятты ушундай принципти толук колдонушуңуздар керек да. Мектеп өзүнчө, культура өзүнчө, министрлик ары бери жылып, биздин айыл өкмөттөр, акимдер өзүнчө жылбай, баарыбыз биригип алып, биз адамды, эң баалуу ресурс адам дегенден кийин ушу адамдын тегерегинде топтолуп астыга акырын алып кете беришибиз керек. Мына ушунун тегерегинде биз астыга жылайлы. Мына жаңы экономикалык чакырыктарды мен башында сиздерге айттым. Аба ырайы кескин түрдө өзгөргөндүктөн 1,5 миллиард киши мына бул кызыл болуп турган жерлерде засухалар аябай көбөйөт экен. Ошол жактан элдердин баары 1,5 миллиард азыр элдин баары жакшы жашоону каалап кетип атса, азыр айла жогунан 1,5 миллиард жыла баштайт. Ошондуктан чек арабызды бүтүрүшүбүз керек. Ошон үчүн жанталашып Садыр Нуркожоевич да, Камчыбек Кыдыршаевич биздин өкмөт чек арабызды бүтүрүп алайлы. Чийип, баарын бүтүрүп, тактап алайлы да, элибиздин жашоо турмушун оңдоп, алардын санын көбөйтөлү деп жанталашып аткандын бир чоң сырларынын бири дагы ушу. Анан эми санариптик экономика деп атам, муну карап койсоңуздар болот. Сиздерге 7 миллиард просмотру бар, кайсы эле Эдил Жолдубаевич? Санариптик азыр эми интернетте жүрбөй, YouTube'да. D-Billions деген жаш балдар экен. Чемпион мира болушту, первый пятеркада жүрөт, 3 жыл, 4 жылдан бери өзлөрүн дагы акча таап, ата-энесин да багып, дүйнөгө дагы кыргыз элин баарын таанытты да. Мына цифровой технологияларын колдонгондордун биринчи кадамдарын мына ушулар көрсөтүп атат да. Мен биздин программисттерди айтпай эле коеюн. Мына 2013 жылдан бери колдонуп аткан цифровой технологиялар киргенден кийин кескин түрдө бүт өзө баштады. Сиздер дагы ушурекини абдан катуу колдонушуңуздар керек. Анан 4-чү чоң бир принципибиз биз эми бул атаандаштыкка өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүздү, анан рейтингибизди өстүрүшүбүз керек. Бул гольф машинесин дүйнө жүзү чогултат экен да.
Бул электровелосипедти дагы дүйнө жүзү чыгарат экен. Бир эле мамлекет чыгарбайт. Анан ушу гольф машинесин жок дегенде тетиги күзгүсүн, артты карап аткан күзгүсүн хотя бы Кыргызстанда чыгарганга тапшырма коюп, ошонун үстүндө аракет кылып атабыз. Жок дегенде астында половигин, жетиги фарасын чыгарайлы деп. Штайнер деген Володяны чыгарып алып айтып атам, Мерседестин бир фарасын чыгарчы токмокто. Андан башка сенден эчтекен кереги жок. Бир эле ушу дүйнөлүк бир цепочкага киришибиз абдан керек да бул турмушта. Анан мен дагы студенттерге көрсөтүп жүргөн бул кривая улыбки деп коебуз. Өзүбүз чыгарып, өзүбүз эле ушул жерден сатып бири-бирибизге жүрсөк, пайданы эң аз алабыз да. Биз муну логистика менен бөлөк жака алып барып сата турган болсок, ошо логистикада авиабай көп акчаны көрөбүз, анан чет мамлекеттеги рыноктарда акчаны көрөбүз да. Мен азыр почтаны бүт модернизация кылгыла деп атам. Биздин айымдарга кир жугуч американ машиналарын коюп бергиле деп атам, айылда почталар. Бир жагына 20-30 килограмм кир эле жууп жатат да, мен бала кезден бери билем. Апам суббота күнү эле кир жуут да. Эртең менен кечке чейин. Ошо кирин барып салып коюшсун, бер жака кирип, өзлөрү байпак түйүп, анан чыптамаларды жазып алып, азыр кийистен жасалган тапышкалар жаныбызда Кытайда. 350 миллион киши суук жеринде жашайт экен да. Анан ошолор натуралдык ушулардын баарын кийебиз дейт да. Анын үчүн жана Алибаба дегенде чакырып келип атабыз, баягы Турцияга бардым, Тредойлда. Ал жерден келишет, сүрөткө тартып туруп Алибабага коюп коет дагы, ошол жерден почта сразу почта менен дүйнө жүзүнө жиберип ийет да. $3, $5 кир жууп бир күнү кетиргенден көрө бир чыптаманы ончакты байпакты сатып ийсе, мына үй бүлөсүнө дагы баарына дагы жакшы болот да. Биз ушул ыкмаларды дагы жакын арада баштайбыз, почта боюнча дагы ушуга кетирдик. Жанында магазини дагы болот, валюта алмаштырган жери да болот. Ушундай жаңы почталарды куруп атабыз. Жаңы жаштар борборун да курабыз деп атабыз. Инновациялык жаңы жерлерге кетебиз да. Анан Бореке формуланы айтып коеюн. Биз мына 600 миллиард деп атабыз, 575 миллиард. Мына биринчи же деп атканыбыз өкмөт өзүнүн расходторун көбөйттү. Өкмөт өзү начар чабалы болсо, салыкты чогулта албаса, армиясы күчтүү болбосо, биз 2 жылда 2 жолу Баткенди кайра ордуна келтирдик. Укук коргоо органдары, күч органдарына $2 миллиард ашык акчабыз кетип калды да. Азыр чегараны Тажикстан менен бүтүрүп алсак, ошонун дээрлик көп акчасын маданият менен билимге, ден соолукка бурабыз. Анан элдин керектөөсүн көбөйттүк. Зарплаталарды көбөйттүк, пенсия пособияларды көбөйттүк. Бул экөө боюнча жакшы иштедик. Наука боюнча да. Мен кандидатскийим ушу доходдор боюнча болчу. Докторскийим болсо модернизация боюнча да. Анан берки экөө калды азыр. Мына биз 2030 жылга 20 миллиард ички дүң продукциябызды чыгарыш үчүн бизге азыр түз инвестициялар керек. Анан чистый экспорт керек да. Экспорт. Мына Бореке 2 составляющийга абдан катуу биз көңүл бурабыз да. Дебиленстай болуп бизден короткометражный фильмдер бөлөк жерлердин баарынан аншлаг чогултуп алып келе турган болсо, калган дагы сиздин өнөрлөрүңүздөр дүйнө жүзүнө тараса, биз колубуздан келген жардамыбыздын баарын беребиз. Көз көрүп эле турат. Убакыт керек. Ана бөдө кырстан тышкары ден соолук керек болуп атат. Баарыбызга сиздер менен чогуу ынтымак керек болуп атат да. Мына майдын 28-inde Женевада биз Камарата 1 боюнча презентация жасайбыз. Баягы Лондондон барып Кызыл Омпол, Жетим тоо баарын таңда презентация жасап келдик. Биз келгиле дей берген туура эмес экен да. Эгерде биз проектни жасап алсак, экспертизанын баарын өткөзүп алсак, биз акчасы бар жака барышыбыз керек экен. Ошон үчүн Женевада Камарата 1ге азыр буюрса $500 миллион таптык. $500 миллион бюджеттен беребиз деп атабыз. Курулуп бүткүчө 1 миллиарды табылып калды буюрса. Жумушчу биринчи этабы бүттү. Быйыл күзгө чейин көпүрөсүн да курабыз, рабочий поселогунда куруп бүтүрөбүз. Анан жанагы Камарата 1дин экинчи этабына өтүш үчүн бизге 1 миллиард керек эле, 1 миллиардын таптык. Бүтүрүү үчүн $4,5 миллиард тегерегинде болот деп атабыз. Мына ошо акчаны Женевадан буюрса 28-inde таап келип, Камарата 1ди баштасак, биз энергодефицитти бүтүрөбүз да. Былтыр биз профицит менен чыктык, быйыл да профицит менен чыгабыз. Тышкы карызыбызды татынакай кылып тейлейбиз. Мен депутат болуп жүргөнгө Нарынга барсам,
силер ат башыны Нарын областын берип анан кутулат экенсиңер Кытайдын каржысынан деп аксакалдар менен абдан жаман түйшөккө салып жүрүштү эле. Азыр андай коркунучтун бирөө жок. Биз астыга жылып кете беребиз. Биздин багыбызга эң чоң карыздар келип калды. Ушу 2025-2030 жылдары мына ушу карыздын баарын биз эми төлөгөнгө экономиканы баарын ордуна келтирип бүттүк. Кытай-Кыргызстан темир жолу башталганда ал 7,5 миллиард. Кытай-Кыргызстан темир жолунда 10 миң, 20 миң киши иштейт. Биздин бюджетибиз өзү 8 миллиард доллар болуп калды. Мурун 1 миллиард, 2 миллиард доллардын тегерегинде болсо, биз темир жол 8 миллиардты курабыз десек, элдин баары жылдыңда чыды. Азыр болсо 8 миллиард болуп калды. Быйыл 10 миллиардка чыгарабыз деп атабыз. Доллар менен. Анда бул проекттин өзүлөрү куруп кетет экен деп, инвесторлор дагы ишенип, ушу эки эң чоң проекттини биз астыга жылдырабыз. Ал эми азыр мына самый модный болуп атат, айфондорду көтөрүп жүрүшөт. Айфондун сырты титан. Мен баягы айттым элем, чыгармачылыктар дагы көрсөтүп атышат, ошо титан. Анан биздин байрактар ак сүңгүр, ошондой биз учкучтарды дагы алып келдик. Алар дагы мен бардым, түрк туугандар ыйлап атат. Биз титанды Америкадан, Европадан алабыз. Алар бизге бербей атышат бул технологияны. Эгерде кызыл омполдогуну жанагыны иштетип кете турган болсок, биз дүйнөлүк чоң бир цепочкага кошулгандай бүт шарттарыбыздын баары түзүлдү. Бул Google, Apple жана Microsoft сыяктуу эң чоң компанияларга биз сейрек кездешүү металлдарды изилдеп бүтүп калдык. Бул бизде кызыл омполдодо эле эмес, Баткенде дагы бар экен. Ошто дагы бар экен, литий дагы бар экен. Биз ошолордун баарын изилдөөгө 1 миллиард сом бөлүп берип, азыр өзүбүздүн байлыктарыбызды мындан ары көбөйтүп атабыз. Кийинки жылдагы пландарыбызды 600 миллиардтан ашып бир 700 миллиардка жетебиз деп атабыз. Мен өзүмдүн убактым чектелүү десем, депутаттар дагы капа болуп калышат. Тойго, ашка да бара албай жүрөбүз. Садыр Нуркожоевич дагы абдан чоң нерседен кутулупту. Мурунку президенттер тойго барчы, а киши барса сен да барасың, анан ошентип эле 8 саат жоголчу эле. Азыр ушу 700 миллиард сомго жетиши үчүн биздин бюджетибиз саатына 80 миллион сом тынбай таап турушубуз керек. Күнүнө 1 миллиард 900 миллион сом. Ал эми айына 58 миллиард сом биз тынбай таап, тынбай кайра элге жеткизип турушубуз керек. Ан үчүн биздин элибиздин кабак кашы, маанайы жакшы болуш керек. Ошо маанайды, кабак кашын оңдой турган маданият кызматкерлери, мына спорт кызматкерлери, искусствонун чеберлери сиздерсиздер. Сиздерден абдан чоң нерселерди биз үмүт кылып атабыз. Былтыр айттым элем, Ренессансты күтүп атам деп. Бир 3 жылдын ичинде ошондой жакшынакай жетишкендиктерге жетесиздер деп президент дагы, мен дагы терең ишенем. Кичине кыйынчылыктар болот, дагы бир жолу айтайын, эми биз идеалдуу түрдө баарын эле башкарып, эң эле таза, эң эле жакшы биз дегенден алыспыз. Жумуш иштеген жерде сөзсүз түрдө кемчиликтер болот. Кээде көрүлбөй калат, кээде көңүл бурулбай калат. Ошон үчүн мына министрликтериңиздер бар. Министрге айтып турсаңыздар, министр менен мен жума сайын 2 же 3 жолу жолугуп турам. Бул киши менен түз байланышта болобуз. Калган мына өзүбүздүн эле администрациядан чыккан, көп жылдан бери чогуу иштешип жүргөн кишилер менен жакшылык жамандыкта чогулуп калып жүрөбүз. Алар менен дагы бизге өзүңүздөрдүн талаптарыңыздарды жеткизип турсаңыздар, биз дагы чечкенге аракет кылайлы. Баарыңыздарга бизге рахмат деп атабыздар. Биз болсо президенттин атынан, министрлер кабинетинин атынан сиздерге да ыраазычылыкты билдирип атабыз. Чыдап келдиңиздер. Эми кичине свет в конце туннеля виден дегендей аракет кылайлы. Сиздер өзүңүздөрдүн жумуштарыңыздарды майын чыгара, дитиңерди коюп, жакшылап иштеп берсеңиздер, калганын биз колубуздан келген аракет жардамыбызды жасап турайлы. Баарыңыздар бар болуңуздар, үй бүлөңүздөрдө аманчылык болсун, жакшылык болсун.